Мен артында турган имарат мындан 94 жыл мурун мектеп катары пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө дал ушул жай бала бакча катары колдонулуп келүүдө. Эми дал ушул муктаждыкты жоюу максатында айылга жаңы бала бакча пайда болууда. Тагыраагы 100 орундуу заманбап бала бакчанын курулушу ушул тапта кызуу жүрүүдө. Эки бригада бала иштеп атат. Үчүнчүсү эртең кыршабиктер келет. Буюрса, калган биринчи этаждын шыбагы бүттү, стяжкалары бүттү. Экинчи этажына монтаждоо иштери кетип атат. Параллельно алып кетип атабыз. Быйыл Кудай буюрса сентябрга сдачага даярданып. Ошо ичинде бардык шарттар болот. Санузел, жуунуч бөлмөлөр бардыгы техниктерге бардыгына каралган. Ар бир комнаталары. Ошонун негизинде ушу долбоор менен жасап атабыз азыр. Бала бакчаны жаңы окуу жылына бүткөрүү пландалган. Мындан улам куруучулар бир убакта 3 бөлүктө иш алып барышууда. Имараттын чатырын жабуу менен катар ички дубалын шыбоо жана электр монтаждоо жумуштары дагы жасалууда. Президенттин колдоосу менен ишке ашып отурат. 23-жылы бул долбоор колго алынып башталган. 2 жылдан бери кичине иш солгундап, быйылкы жылы иш жакшы башталып отурат. Ойноочу, уктоочу бөлмөлөр өз-өзүнчө заманбап болот. Кайра бул ачылгандан кийин балдар көбөйөт, айылда иш жана жумушсуздар жумуш менен камсыз болуп, тарбиячылар да көбөйүп, балдар да көбөйүп, жакшы Кудай буйрса шарты менен болот да бардыр. Калкы улам өсүп жаткан Атай айылына жаңы объекттин курулушу чоң кубаныч алып келди. Анткени эретте биринчи жолу 2 кабаттуу 100 жеткинчекти батыра алган бала бакча салынууда. Эски мектептин имаратында наристелерди кабыл алган жеткинчек балдар бакчасы эми жаңы окуу жылынан баштап бардык шартты камтыган заманбап жайда бөөктөргө эшигин ачат. Жеткинчек бала бакчасы мурун бир здание болчу, эски бир группа менен ачылдык элек. Анан кийин бул азыркы бала бакчабыз мектеп болчу, эски мектеп. Буякта жаңы бала бакча курулуп жатат. Азыркы кезде бул бала бакчабызда 3 тайпа бар. 62 бала азыр тарбияланып жатат. Белгилей кетсек, Тогуз-Тороо районунда ушул тапта 2 бала бакча жана 1 мектептин курулушу жүрүүдө. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча жалпы 50ге жакын объект салынууда. Анын ичинен 22си мектепке чейинки билим берүү мекемеси. Дөөрөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Тогуз-Тороо району.